Бейиш нуру. Орозонун сырлары. Рыселей Нур жыйнагынан. Автору Бедиюззаман Саид Нурси. Касиеттүү Рамазанда көптөгөн акылмандыктар бар. Алардын ичинен 9 акылмандык менен 9 сырды камтыган 9 түйүн баяндалат. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Биринчи түйүн. Касиеттүү Рамазан айындагы орозо исламдын 5 түркүгүнүн алгачкыларынан жана ислам символдорунун эң чоңдорунан болуп саналат. Мына ошол касиеттүү Рамазандагы орозонун Аллахтын тарбиялоочулугуна, инсандык коомдук жашоосуна, жеке жашоосуна, нафсини тарбиялоосуна жана Аллахтын неаматтарына шүгүр кылууга караган акылмандыктары бар. Аллахтын тарбиялоочулугуна караган көп акылмандыктарынан бир акылмандыгы мындай. Аллах жер бетин неамат дасторкону кылып жаратып, үстүнө ырыскы неаматтарынын бардык түрлөрүн мин хайсу ла яхтасиб таризинде ал дасторконго тизип жайгаштырган. Муну менен тарбиялоочулугунун кемелдигин, кемчиликсиздигин, мээримин жана ырайымын көргөзүп жатат. Адам баласы кайдыгерликтин айынан себептерге карап, берилген неамат жакшылыктар аркылуу көргөзүлүп жаткан акыйкатты толук көрө албай, кээде унутуп жатат. Касиеттүү Рамазанда болсо ыйман келтирген адамдар тартиптүү бир армияга айланат. Күн батарга жакын эзелки султандын, эзелки Аллахтын зыяпатына чакырылган таризде тамактан алгыла деген буйрукту күтүп тургандай колчулук абалын көргөзүшөт. Ушундай абдан кенен чоң тартиптүү ибадаты менен ошол мээримдүү даңазалуу жана жалпыны курчаган ырайымдуулукка жооп беришет. Мындай улуу ибадатка жана кереметтүү шарапатка кошулбаган адам инсан деген атка татыктуу боло алабы? Экинчи түйүн. Куттуу Рамазандын орозосу Аллахтын ырыскы неаматтарына шүгүр кылууга караган жагындагы көптөгөн акылмандыктарынын бири мындай. Биринчи сөздө айтылгандай, падышанын ашканасынан бир кызматчы алып келген даамдар акы талап кылат. Кызматчыга чай пулун берип, бирок абдан баалуу неаматтарды барктабай, аны жиберген падышаны унутуу жеткен акмактык. Дал ушул сыңары Аллах да адамзат үчүн жер бетине чексиз неаматтарынын түрлөрүн жайып койгон. Алар үчүн акы катары шүгүр талап кылат. Ал ырыскы неаматтардын келишиндеги сырткы себептер менен ортомчулар мисалдагы кызматчыга окшош. Бул ортодогу кызматчыларга акы төлөп, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Атүгүл алар татыктуу болушпаган ашыкча урматты көргөзүп, рахматыбызды айтабыз. А негизи мунайми хакыйкый, башкача айтканда чыныгы ырыскы берүүчү Аллах неаматтар үчүн ал себептерден чексиз эсе көп шүгүргө ылайыктуу. Аллахка шүгүр кылуу деген ырыскы неаматтарды түздөн түз андан деп билип, ал неаматтарды барктоо жана муктаждыгын сезүү. Мына Рамазандагы орозо чыныгы, таза, улуу жана жалпы шүгүргө жол ачат. Себеби орозодон башка учурларда мажбур эмес адамдардын көпчүлүгү чыныгы ачкачылыкты башынан өткөрбөйт. Ошондуктан көптөгөн неаматтардын баалуулугун сезе албайт. Бир сындырым курук нандын неаматтары жасы курсагы ток адамдарга айрыкча бай болсо билинбей калат. Ал эми ифтар убагында ыймандуу адамдын назарында ошол курук нан Аллахтын абдан баалуу неаматы экенин даам татуу органы тастыктайт. Рамазан айында падышадан тартып эң жакыр адамга чейин ар бир адам ырыскылардын баркын билип, руханий шүгүр кылат. Адам күндүзгү тамактан тыйылуу жагы менен бул ырыскылар менин мүлкүм эмес, аларды каалагандай пайдалана албайм. Демек ал башка бирөөнүн мүлкү жана сыйы. Анын уруксат буйругун күтөм деп неаматтардын чыныгы баалуулугун билет. Мындай кылганы руханий түрдө шүгүр айтуу болот.
Мына ушинтип орозо көптөгөн жактардан инсандын чыныгы милдети болгон шүгүрчүлүктүн ачкычы болуп берет. 3-чү түйүн. Орозонун адамзат коомдук жашоосуна караган көптөгөн акылмандыктарынын бир акылмандыгы төмөндөгүдөй. Адамдар турмуш тиричилик жактан ар кандай абалда жаратылган. Мына ушул айырмачылыктан улам Аллах бай адамдарды кембагалдарга жардам берүүгө чакырат. Бай адамдар кембагалдардын боор ачыйтырган оор абалдары менен ачка болуп тарткан кыйынчылыктарын орозодогу ачкачылык менен гана толук сезе алышат. Эгерде орозо болбосо нафсине туткун болгон нечендеген бай адамдар ачкачылык менен жакырдыктын канчалык кайгылуу экенин билишмек эмес. Кедей кембагалдарда канчалык мээримге муктаж экенин сезе алышмак эмес. Бул өңүттөн караганда адам баласынын башкаларга боорукерлиги чыныгы шүгүрдүн негизин түзөт. Кандай гана адам болбосун, кайсы бир жагынан өзүнүн жакыр адамды таба алат. Мына ошол жакырга боорукерлик кылууга милдеттүү болот. Эгер нафсине ачкачылык тарттыруу мажбурияты болбосо, анда башкаларга жардам берүү, жакшылык кылуу деген адамдык милдетин аткара албай калат. Аткарса да толук болбойт. Анткени ачкачылык абалды өзүнүн жон териси менен сезбей жатат. 4-чү түйүн. Касиеттүү Рамазандагы орозонун нафстин тарбиялоосуна караган көптөгөн акылмандыктарынын бири мындай. Нафс эркин, көз карандысыз болууну каалайт жана өзүн ошентип ойлойт. Атүгүл кыялында башкаруучулук менен өзү каалагандай аракет кылууну жаратылышынан эңсейт. Чексиз ырыскылар менен багылып, тарбияланып жатканын ойлогусу да келбейт. Айрыкча бай, күч кубаттуу болуп кайдыгерликте коштосо, анда шүгүр акысын бербестен Аллахтын неаматтарын уурдап басып алып айбан сыяктуу жута баштайт. Мынаке, Рамазан айында эң бай адамдан тартып эң кедей адамга чейин баарынын нафси кожоюн эмес кызматчы экенин, эркин эмес кул экенин түшүнөт. Аллахтын уруксаты болбосо, эң жөнөкөй эң жеңил нерсени да жасай албашын, жада калса колун сууга узата албашын түшүнүп, кыялындагы башкаруучулугу ойрон болуп, ибадатка бел байлайт. Ошентип чыныгы шүгүрчүлүк милдетин аткара баштайт. 5-чи түйүн. Рамазанда орозонун нафстин жаман ахлагын оңдоп, ээн баш аракеттерден баш тарттырууга караган көптөгөн акылмандыктарынын бири төмөндөгүдөй. Инсандын нафс кайдыгерлик менен табиятындагы чексиз алсыздыкты, муктаждыкты жана толгон токой кемчиликтерди көрө албай, көргүсү да келбей өзүн унутат. Мындан сырткары канчалык күчсүз экенин, өлүмгө дуушар болорун, кыйынчылыктарга бута экенин жана тез чирип жок боло турган эт менен сөөктөн куралганын ойлонбойт. Денеси болоттон жасалгандай өзүн өлбөчүдөй элестетип, дүйнөгө кол салат. Дүйнөгө катуу ач көздөнүп сугалактык кылат жана катуу сүйүүсүн байлайт. Ар кандай лаззаттуу жана пайдалуу нерселерге кумарланып чумшарат, жармашат. Ошентип өзүн өтө мээрим менен ырыскысын жаратып берип жаткан жаратуучусун унутат. Өмүрүнүн натыйжасы менен акыреттик жашоосун ойлобой, рахаттардын артынан кууп жаман ахлактын ичине малынат. Мынаке, касиеттүү Рамазандагы орозо эң кайдыгерлер менен кежирлерге да алсыз, күчсүз жана жакыр экенин сездирет. Адам ачкалык аркылуу ашказанын ойлоп, анын муктаждыктарын биле баштайт. Алсыраган денеси канчалык назик, борпоң экенин эстейт. Ошентип, ырайымдуулук менен мээримге болгон өтө муктаждыгын аңдап жетет. Нафстин фараондугун, текеберлигин таштап, өтө алсыздык жана жакырдык менен Аллахтын даргөйүнө жалбаруу сезими ойгоно баштайт. Руханий шүгүрчүлүк колу менен Аллахтын ырайымдуулук каалгасын каккылоого даярданат. Эгер жүрөгүн кайдыгерлик бузбаган эле болсо. 6-чы түйүн. Касиеттүү Рамазан айындагы орозонун Кур'аны Хакимдин түшүүсүнө караган жана бул ай Кур'ан түшкөн эң маанилүү убакыт болуусу жагынан көптөгөн акылмандыктары бар. Алардын бири мындай. Ырас. Кур'ан Хаким Рамазан айында түшүрүлгөн соң, Кур'ан түшкөн убакытка даярданып, ал асмандык кайрылууну жакшы тосуп алуу үчүн Рамазанда нафстин жаман каалоолорунан тыйылып, керексиз иш-аракеттерден арылып, жеп ичүүнү токтотуп,
периштенин абалына окшошуу керек. Куранды эми гана түшүп жаткандай окуп угуу керек. Андагы Аллахтын адамзатка кайрылууларына жаңы түшүп жаткан кезиндегидей кулак салуу зарыл. Ошондой эле бул кайрылууну Расул Акрамдан саллаллаху алейхи вассалам угуп жаткандай, же Азрети Жабраилден алейхиссалам, жада калса эзелги мутакаллимден Аллахтан угуп жаткандай куттуу абалга жетүү абзел. Мындан сырткары өзү да Куранга котормочулук кылып, окуп, башкаларга угутса, Курандын түшүрүлүү акылмандыгынын бир азын болсо да көрсөткөн болот. Ооба, шарапаттуу Рамазанда ислам дүйнөсү бир мечитке айланат. Ал ушунчалык чоң мечит, анын ар бурчунда миллиондогон хафыздар, каралар Куранды ошол көктөн келген кайрылууну жердиктерге угузушат. Рамазан айы жыл сайын Шахрур Рамазан аллази унзила фихил Кур'ан деген аятты нурду жаркыраган таризде көрсөтүп, Рамазан Курандын айы экенин далилдейт. Мечиттеги чоң жамааттын кээ бирлери хафыздарды жан дили менен угушса, кээ бирлери өз алдынча Куран окушат. Ушундай абалдагы ыйык бир мечитте нафстин ыпылас каалоолоруна моюн сунуп, жебичүү менен ошол нурдуу абалдан чыккан адам абдан жагымсыз иш кылган болот. Ал мечиттеги жамааттын руханий жийиркенүүсүнө да дуушар болот. Ошол сыяктуу куттуу Рамазанда орозо кармагандарга тескери аракет кылгандар да ошончолук даражада бүтүндөй ислам ааламынын руханий жийиркенүүсү менен акаратына дуушар болушат. 7-чи түйүн. Рамазандагы орозонун дүйнөгө акырет үчүн эгин эгип, соода кылуу үчүн келген адам баласынын тапкан сооп кирешелерине караган көптөгөн акылмандыктарынан бир акылмандыгы мындай. Касиеттүү Рамазанда амалдардын сооптору көбөйүп, бир амалга 1000 сооп жазылат. Хадисте айтылгандай, Куран Хакимдин ар бир тамгасынын 10 сообу бар. Бул 10 жакшылык болуп, бейиштин 10 мөмөсүн пайда кылат. Ал эми Рамазан айында Курандын ар бир тамгасына 10 эмес 1000, Аятул Курси сыяктуу аяттардын ар бир тамгасына 1000 деген сооптор жазылат. Рамазандын жума күндөрүндө андан да көп. Кадыр түндө болсо 30 000ге жетет. Ырас, ар бир тамгасы 30 000 түбөлүктүү соопторду берген Куран Хаким бейиштин нурдуу туба дарагына айланып, миллиондогон түбөлүктүү мөмөлөрдү шарапаттуу Рамазанда момундарга утуп берет. Мынаке, ушундай касиеттүү түбөлүктүү жана пайдалуу соодага карап, ойлонуп көргүн. Мындай тамгалардын баалуулугун барктабагандар орду толгус жоготууга учурап жатышат. Касиеттүү Рамазан айы акыреттик соода үчүн абдан кирешелүү жарманке жана базар. Акыреттик мол азык үчүн түшүмдүү эгин тала, жакшы амалдардын бичүрлөп өсүп өнүшү үчүн жазгы жамгыр. Аллахтын улуу башкаруучулугуна карата адамзат ибадаттарынын параттан өтүүсүнө эң ылайыктуу жана жаркыраган ыйык майрам болуп эсептелет. Бул себептен нафс, кайдыгерлик менен жеп ичүү сыяктуу айбандык муктаждыктарына жана сезимдерди арбаган пайдасыз көңүл ачууларга берилип кетпеш үчүн орозо парз кылынган. Адам айбандык каалоолордон убактылуу алыстап, кудум эле периштедей абалга кирет. Акыреттик сооданы баштагандыктан дүйнөлүк муктаждыктарын убактылуу токтотот. Муну менен кудум эле акыреттик бир адам денелүү болуп куулуп, көрүнгөн рухка окшошот. Ушинтип орозо аркылуу Аллахтын самадиятына күзгү болот. Ооба, куттуу Рамазан өткүнчү дүйнөдө, кыска өмүрдө, убактылуу жашоодо соңсуз өмүрдү жана түбөлүктүү жашоону утуп берет. Бир эле Рамазан айы 80 жылдык өмүрдүн түшүмүн утуп бере алат. Курандын айтуусу боюнча кадыр түндүн 1000 айдан жакшыраак болушу мунун айкын далили. Ырас, ушул караңгы дүйнөлүк жашоонун эң нурдуу кадыр түнү бул Рамазан айы. Мисалга, бир падыша жыл сайын же тактыга отуруу салтанаты наамы менен же бийлигинин даңазасын көрсөткөн кээ бир күндөрдө майрам өткөрөт. Ал күнү карамагындагыларды жалпы мыйзамдын чегинде кабылдабайт. Сыйга ылайыктуу өзүнө берилген элине тоскоолдуксуз алдына кирип, түздөн түз жолугууга, сый белектерден алууга жана укмуштуудай иштерин көрүүгө мүмкүндүк берет. Ошол сыяктуу эзелки жана түбөлүктүүлүктүн султаны, 18 000 ааламдын айбаттуу падышасы Аллах да
18.000 ааламга караган улуу буйруктарын тагыраагы Кур'ан-ы Хакимди Рамазан айында түшүргөн. Албетте, Рамазан айынын Аллахтын өзгөчө майрамы, көргөзмөсү жана руханий заттардын жыйналган кези болуусу хикматтын, акылмандыктын талабы. Рас, Рамазан айы ошол майрам болгон соң, албетте, адамдарды пас, айбандык иш-аракеттерден оолоктатуу үчүн орозо кармоо буйрулат. Орозонун эң мыктысы ашказан сыяктуу эле көз, кулак, жүрөк, кыял, ой, пикир сыяктуу инсандын бардык жабдыктарына да орозо карматуу. Аларды арам, пайдасыз нерселерден тыйып, ар бирине өзүнө тиешелүү ибадаттарды кылдыруу. Мисалы тилди жалган айтуудан, гыйбаттан, ушактан, орой сөздөрдөн тыйып орозо карматуу. Кур'ан окутуп, зикир, тасбих, салават жана истигфар айттыруу, ибадат кылдыруу. Көздү намахрамды кароодон, кулакты жаман сөздөрдү угуудан тыйып, көздү ибрат алчу жакшы нерселерге, кулакты хак сөз менен Кур'ан угууга колдонуу сыяктуу башка дене мүчөлөргө да орозо карматуу керек. Ансыз да ашказан эң чоң фабрика болгондуктан, орозо менен анын иштеши токтотулса, башка майда ишканаларды ага оңой эле баш ийдирсе болот. 8-түйүн. Орозонун адамдын жеке жашоосуна караган көптөгөн акылмандыктарынын бири төмөнкүдөй. Орозо адамга абдан таасирдүү дары, материалдык жана руханий диета. Медициналык жактан каралса, маал-маалы менен ылгап мүнөз тамак ичүүгө окшош. Адамдын нафси жеп ичүүдө каалагандай аракет кылган сайын ден соолугуна зыян жеткирет. Ошондой эле адаларамды ылгабай, туш келген нерсеге кол салуусу да руханий жашоосун ууландырат. Ошентип, жүрөк менен рухка баш ийүү нафска оор келет. Ээн баштык менен тизгинин алып алган соң, инсан ага мине албай, ал инсанга минип алат. Нафс шарапаттуу Рамазанда орозо аркылуу мүнөз тамакка көнөт. Аз тамактанып, көбүрөөк илимге, ибадатка умтулуп, буйрук укканды үйрөнөт. Байкыш күчсүз ашказанды да ичиндегисин сиңдире койбой, үстөккө босток тамак толтуруп, ооруларга чалдыктырбайт. Жеүүчүүдөн тыйган буйрук боюнча нафс адал нерселерге да кол сунбай калат. Ушинтип, акыл менен шариаттын арамдан алыс кылуу үчүн берген буйруктарын аткаруу жөндөмдүүлүгү артат, руханий жашоосун бузбаганга аракеттенет. Адамзаттын көпчүлүгү ачарчылыкка көп жолу дуушар болот. Андай учурда сабырдуу жана чыдамкай боло алуу үчүн адамды акырын көнүктүргөн ачкалык менен аз тамактанууга муктаждык бар. Рамазандагы орозо 15 сааттык саарлыксыз, сахурсуз болсо, 20 сааттык ачкачылык адамды сабырдуулукка, чыдамкайлыкка жана аз тамактанууга көнүктүрөт. Демек, адамзаттын кыйынчылыгын эки эселенткен сабырсыздык менен чыдамсыздыктын дарысы да орозо болуп эсептелет. Ашказан фабрикасынын көп кызматчылары жана аны менен байланышкан адамдын бир топ жабдыктары, дене мүчөлөрү, сезимдери бар. Адам убактылуу бир айдын күндүзгү маалында жеп ичкенин токтотуп турушу керек. Эгер антпесе, нафс фабрикасындагы кызматчылар менен жабдыктарга өздөрүнө тиешелүү ибадаттарын унуттуруп, өзүнө кызмат кылдырып башкарып алат. Ошол руханий фабриканын ызы чуулары жана ышты түндөрү менен адамдын башка жабдыктарында баш аламан кылат. Алардын көңүлдөрүн дайыма өзүнө уруп, чоң милдеттерин убактылуу унуттурат. Мына ошондуктан мурдатан бери көптөгөн олуялар кемелдикке жетүү үчүн мүнөз тамакка, аз жеп ичүүгө өздөрүн көнүктүрүшкөн. Ал эми Рамазандын орозосу аркылуу ошол фабриканын кызматчылары бир гана ашказан үчүн жаратылышпаганын түшүнүшөт. Адамдын башка жабдыктары да ал фабриканын булганыч көңүл ачууларынын ордуна шарапаттуу Рамазанда нурдуу руханий көңүл ачуулардан рахат алып, көңүлдөрүн аларга бурушат. Ошон үчүн ыйык Рамазанда момундар деңгээлине жараша ар башка нурларга, береке-пейиздерге жана руханий кубанычтарга бөлөнөт. Берекелүү бул айда жүрөк, рух, акыл, сыр сыяктуу назик сезимдер орозонун шарапаты менен көптөгөн өнүгүүлөргө жана пейиздерге жетет. Ашказан ыйласа, булар күнөөсүз гүлүңдөшөт. 9-түйүн. Касиеттүү Рамазандын орозосу түздөн түз нафстин курулай башкаруучулугун жокко чыгарат. Алсыздыгын көрсөтүп, кул экенин билдирет.
Бул жааттагы акылмандыктардын бири мындай: нафс Раббисин эгесин тааныгысы келбейт. Фараон сыяктуу өзүнө өзү кожоюн болууну каалайт. Кандай гана азаптар тарттырылса да, ошол каалоосу жоголбойт. Бирок ачкачылык аркылуу ошол кежирлигинин мизи майтарлат. Мынакей, касиеттүү Рамазандагы орозо түздөн түз нафстин фараондук кежирлик сезимине катуу сокку уруп, мизин кайтарат. Алсыздыгын, күчсүздүгүн жана муктаждыгын көрсөтүп, кул экенин билдирет. Хадисте айтылгандай, Аллах нафска мындай дептир: мен киммин, сен кимсиң? Нафс: мен менмин, сен сенсиң деп жооп бериптир. Азапка салып, тозокко да ыргытып, кайра сураптыр. Нафс кайра эле: мен менмин, сен сенсиң деп жооп бериптир. Кандай гана азапка салбасын, менсинүүсүнөн кайтпаптыр. Кийин ачкачылык азабын тарттырып, мен киммин, сен кимсиң деп сураптыр. Ошондо нафс: анта роббикар рахим ва ана абдукал ажиз. Сен менин мээримдүү Раббимсиң, мен болсо сенин алсыз бир кулуңмун деп жооп бериптир. Субхана роббика роббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи роббил аламин. Амин. Кечирим суроо. Бул рисале 40 мүнөттө абдан тездик менен жазылгандыктан, муну кагазга түшүргөн катчым экөөбүз тең оорулуу болгондугубуздан, албетте ичинде кээ бир кем өксүктөр болушу мүмкүн. Туугандарыбыздан кечиримдүүлүк менен карашат деген үмүттөбүз. Оңдоого ылайыктуу жерлери болсо оңдоп коюшсун. Бейиш нуру.